көрүп, ушул өзүнүн уюлду телефондон көрүп келе жатат. Анан урматтуу туугандар, мен бир нерсени айта кетишим керек. Токтогул эли илгертеден чындык издеген эл. Алардын далили өзүңүздөр билесиздер. Демократ Токтогул атабыз болгон. Чындыкты бетке айтып, канчалаган инсандардын куунтугуна ээ болуп, сүргүнгө айдалган. Дал ушул Садыр Жапаровдагы, балким теңин десек бир аз туура эмес болуп калаттыр, бирок окшоштук жактары бар туугандар. Акыйкат үчүн акырына чейин күрөшкөн, эч кимге тайманбаган, тизелебеген, мына ушул акырына чейин чыдап, албетте Кудайдын көзүсүз экен, бүгүн алдыңыздарга келип отурат меймандар. Дал ушундай Токтогул атабызга теңе алмасак дагы, бирок көптөгөн окшоштук сапаттары бар. Мына ушундай улуңуздарды буйруса 10 январь күнү колдоп алабызбы? Колдоп алабызбы? Буйруса туугандар, кече башталды. Бүгүн мынакей экинчи күнү сиздердин алдыңыздарга келип отурат. Азыр бир нече мүнөттөрдөн келгенден кийин мына ушул кишиге азыр тоскоолдуктар өтө көп. Сиздердин дем күчүңүздөр мына ушул 1 сааттай буйруса сиздерди менен чогуу маектешип, жалындыйсык саламдарын айтат. Ошол мүнөттөрдө, ошол сааттарда буйруса ар бириңиздердин колдооңуздар, кыйкырыңыздар, кол чабуулуңуздар менен албетте колдоп жатканыңыздарды билип туруңуздар туугандар, билдирип туруңуздар. Себеп дегенде сиздердин колдоп жатканыңыздар көптөгөн мына ушундай ал инсанга дем күч болот. Ошондуктан меймандар азыр араңыздарда туура түшүнүңүздөр, эрежени сактап, бул деген жөнөкөй чогулуш эмес, чоң деңгээлдеги чогулуш, ошондуктан баарыңыздарга көпчүлүккө сөз бере албайбыз. Азыр мынакей араңыздарда бир инсан бар экен, аябай суранып жатат. Мына ушул элдин астында ушу Садыр Нуркожоевич келгичекте болсо дагы сүйлөп коеюн деп аябай суранган экен. Аксакал кайдасыз? Мүмкүн болсо кыска нуска бир убакыт берейин дагы. Албетте жакшы бир өзүңүздүн ой пикириңизди, сөзүңүздү айтсаңыз. Анан туугандар, дагы бир жолу айтамын, мынакей суроолоруңуздар болсо кагаз бетине түшүрүңүздөр, биздин кыз жигиттерге бериңиздер. Келиңиз. Рахмат. Урматтуу Токтогулдук эл, урматтуу ардагерлер, урматтуу апалар бул жерде отурган. Бүгүн мына биз ушу Токтогул районунун тургунубуз. Мана ушу Токтогул районунун мана ушул центрде фундаменттен баштап өз колубуз менен коюп келип тургуздук. Мына азыр ушул даражада турабыз. Мына паркты, могу Ленин көчөсү, могу турган арчаларды өз колубуз менен отургузганбыз. Мына эми ошол убакта бир эмени айтып коеюн. Нургазы Биримкулов деген агайыбыз бар эле. Ар бирибизге ушул арчаларды отургузуп атканда мындай отургузгыла, жакшылап отургузгыла, эртең небере бала жетелейсиңер, небере жетелейсиңер, өзүңөр ушул келечектин өмүрүн эмесин көрөсүңөр, үзүрүн деп айткан да. Ушул агайыбыздын сөзү азыркыга чейин мына биз 70ке таяп баратабыз, 65. Сөзү кетпейт эзибизден. Анан чындыгында ошондо айтчу элек бизге. Ой агай, коюңузчу. Биздин балдарыбыз деле жетелесинчи, бул өскүнчө качан? Бул качан өзү бепетет деп. Анан агайдын оозунда мөөр эмеси бар экен. Мына Кудайга шүгүр, небере жетелеп жүрөбүз. Чебере жетелеп атабыз. Анан ушул районубузду куткылсын. Эми 30 жыл ичинде өзүңүздөр билесиздер. Бизге кимдер келип кетпеди, кимдер шайланбады, кимдер жүрбөдү, кимдердин сөзүн кандай сөзүн укпадык. Үмүтүбүз ар бир келген депутатка, ар бир келген президентке, ар бир келген ат минелерге үмүтүбүз чоң артып кала берип атабыз. Чындыкпы? Сөзүбүздү айтабыз, болуп аткан эмебизди айтабыз, бирок бардыгы калып атат. Ушундай жыйындардын далайын өткөздүк эле. Эми үзүлбөгөн үмүт, азыр ошол үзүлүп кетип аткан үмүтүбүз кайра жанданып келаткан сыйт да. Ошон үчүн мен бүгүн айтар элем, биздин Токтогул элинин касиети, Токтогул эли ушундай калыстыкты калк жарган эл да, тең ортосунда жайгашканбыз. Биз эч убакта ызы чууга дагы, же болбосо бир эмеге да барган эмеспиз. Биздин ата бабаларыбыз, биздин Токтогул районунан чыккан инсандарыбыз
коомдук ишмерлери чыккан. Мына ушундай Абдусеркулов окшогондор чыккан. Жомарт Бөкөнбаев, Токтогул Сатылган, эми анын айтып аткан кийинки акын жазуучуларыбыз, илимпоздорубуз. Мына ушундай чындыкты как сүйлөп келаткан Садыр Жапаров инибиз келатат. Эми үмүтүбүз үзүлбөйт деп ойлойм. Ушул өзүнүн сөзүнө турса, биздин Токтогул элинин жергесине дагы, Токтогул элинин муктаждыгына дагы, Токтогул элинин болуп аткан бүгүнкү күндөрүнө дагы кыйыр калтырбастыр. Ошон үчүн мен ойлойм, үзүлүп бараткан үмүтүбүз кайра жанып атат. Биз Садыр Нуркожоевичке чың ден соолук, узун өмүр каалайлы, ишинде ийгилик каалайлы, элдин батасы менен, элдин күчү менен ушул ишти кыргыз эли үчүн тик туруп берет деген үмүттөмүн. Рахмат сиздерге. Кана колду кол чаап коелу сөзүнө кошулуп. Рахмат ага. Урматтуу туугандар, Садыр Нуркожоевичтин ар дайым айтып келген сөзү менин колумдан келет. Мен буйруса жасайм дейт ардактуу туугандар. Дал ушундай ишенич менен бүгүн албетте сиздер дагы ишенип келип отурасыздар. Мына ушундай ишеничти эч бир президентке, эч бир кыргыздын атоолуна мынакей эл билдирген эмес. Өзүңүздөр билесиздер, абакта жатканда кандай гана абалда эл өзү абактан алып чыгып мына уулуңуздарды президенттикке койду туугандар. Токтогулда дагы канчалаган чечилбеген маселелер, канчалаган көйгөйлөр бар. Мына 30 күн гана, 32 күн гана Кыргыз Республикасы президенттигин милдетин аткаруучу болуп турду. Алардын дагы 10 күн эле дал ошол жумуш үстүндө иштептир. Ал эми калган күн өзүңүздөр билесиздер, ар кандай инсандар чыгып, али ар жагынан тартып, али бур жагынан тартып, ар кандай сөздөрдү айтып иштетпейт туугандар. Ошондуктан туугандар, келиңиздер, Садыр Нуркожоевич да азыр жакындап калды. Колдойсуздарбы? Садыр Нуркожоевичти буйруса шайлайсыздарбы? Токтогул эли, Каракөл эли байсыздарбы? Рахмат туугандар, азыр мынакей бир нече мүнөттөрдөн кийин Садыр Жапаров Нуркожоевич дагы келе жатат. Урматтуу туугандар, бүгүн дал ушул акыйкат үчүн күрөшкөн, адилеттик үчүн тик турган, кыргыздын келечегин ойлогон Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жолугусуна чын жүрөктөн келгендер барбы экен? Чын жүрөктөн куллагандар барбы экен? Ал эмесе, урматтуу туугандар, келиңиздер. Өзүңүздөрдүн уулуңуздар Садыр Нуркожоевич Жапаровду катыра кол чаалардын астында тосулалы. Карапайым элдин уулу, кыргыз эли сүйгөн Садыр Нуркожоевич Жапаров Токтогул жеринде бүгүн келип отурат. Келиңиздер барыңыздар birlikte. Уулуңуздардын атын атап Садыр деп кыйкырып тосолабыз. Садыр, Садыр, Садыр. Катыраак. Садыр, Садыр, Садыр. Кара келиңиздер, урматтуу Токтогул эли. Ар бириңиздердин салымыңыздар керек. Ар бириңиздер колдоп жаткан дем күчтү берели. Барыңыздар биригип. Катыраак. Уулуңуздардын атын айталы. Садыр, Садыр. 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 Туугандар, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Алдыңыздарда элдин көйлөйүн, чыныгы жашоосун билген, мынакей жөнөкөй кызматтан баштап мамлекеттик башчылыкка чейин жолду басып өткөн, сот, укук коргоо органдарынын адилетсиздигин жалпысын билип, кыргыз элинин тагдырын ойлогон уулуңуздар келип отурат. Жана айткандай эле,
болгону 32 күн гана мына мамлекеттик президенттин милдетин аткаруучу болду. Анын дагы 10 күнүн эле иш жүзүндө болуп тургандар. Аз убакыт болсо дагы 10 күндүн ичинде канчалаган маселелерди чечип тургандар. Кана кол чабуулар менен Садыр Нуркожоевич Жапаровду тосоналы. 10 күндүн ичинде канчалаган уулдарыңыз сот, укук коргоо органдарынын адилетсиздигинен результат деп бейкүнө абакка салган уул кыздарыңыздарды бийликке келер замат дал ошолорду абактан бошотту. Алардын саны туугандар аз эмес. 230 бейкүнө жаткан абакта турган кыргыздын уулдарын абактан бошотту туугандар. Дал ошол 10 күндүн ичинде пандемия учурунда айласыздан кредит алгандардын, мажбур болгондордун 3 айлык үстүз пайызын жаап бергенге шарт түзүп тургандар. Мынакей өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстандын чегаралары кандай акыбалда, канчалаган чечилбей жаткан чегараларды чечип, дал ошолорду албетте документтештирүүгө туура жакшы жолдор түзүп берип жатат. Келиңиздер анда эмесе мынакей баарыңыздар күткөн, Кыргыздын эли сүйгөн Садыр Нуркожоевич Жапаров келип отурат. Кол чабуулар бар экен. Катуураак Токтогул эли бар экен. Кыргыз эли бар экен. Токтогул атанын урпактары бар экен. Садыр Нуркожоевич Жапаровдун колдоочулары бар экен. Садыр Жапаровичти колдоо турган президент болсун дегендер бар экен. Токтогул эли кайда экен? Кыргыздын атуу уул кыздары бар экен. Көптөн күткөн күн келди. Барыңыздар сүйгөн, элдин жакшы жакка үндөгөн, чындык үчүн күйгөн, чыркыраган албетте Садыр Нуркожоевич Жапаров алдыңыздарга келип отурат. Андыктан туугандар, келиңиздер баарыбыз биргеликте Садыр, Садыр, Садыр. Катуураак. Садыр Нуркожоевич Жапаров Токтогул жеринде кол чабуулар бар экен. Мына урматтуу туугандар, чындык чыркырап абакта турган жеринен мындай тарых эч кимде болгон эмес. Бир гана өзүңүздөрдүн уулуңуздар эл үчүн абакка олтуруп, бирок чындык бар экен кайра эл өзү чыгарып, туура дал ошол элдин бийлигине алып келип отурат туугандар. Бул да болсо Кудайдын көзү түз болуп, Кыргызстаныбыз мынакей өнүгө турган күндөрдүн алдында турат экенин белгиси туугандар. Караңыздарчы, башкаларга окшоп эмес, ар бириңиздердин алдыңыздарга барып мына учурашып келе жатат. Бул да болсо ар бириңиздердин ушул жерде батаңыздар керек. Бүгүн жакшы ушул уулуңуздарга бата берип, жалындуу сөздөрүн угуп, берген суроолоруңуздарга жакшылап жооп алып, Токтогул элинин жакшы колдоосуна ээ болуп, кийинки албетте өтө турган шайлоолорго, 10 январга боло турган шайлоого дем күч алып бериңиздер туугандар. Садыр Нуркожоевич Жапаровду колдойбузбу? Президент кылабызбы? Садыр Нуркожоевичти тосолалы. Садыр, Садыр. Биздин саясий көз караштарыбыз ар кандай, бирок максатыбыз бир. Кыргызстандын жаркын келечегин камсыз кылуу. Баарыбыз үчүн биздин мамлекеттин жана элибиздин тагдыры баарынан кымбат болууга тийиш. Эң маанилүүсү өлкөбүздүн тынчтык, элдин биримдиги жана коомубуздагы коопсуздук. Садыр Жапаров, келечекке кызмат бүгүндөн башталат.
Kırgız Respublikasının ettik gimni jangsın. Sizler kütkөн, Kırgız el kütkön Sadır Nurkожоевич Жапаров сіздердің алдыңыздарда турат. Бүгүнкү жолугушууга дал ушул инсанды чын жүрөктөн колдоп келгендер бар бекен? Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Садыр Нуркожоевич. Саламатсыздарбы, касиеттүү Кетмен төбө элим, кадырман аталар, апалар, ардактуу агайын журтум, келечек ээлери болгон урматтуу жаштар. Кылымдарды карытып, доорлорду кезген улуу кыргыз эли бирде каганат куруп, атагыбыз ааламга тараса, кай бирде азаттыктан азып, чабылып чачылып, жер кезип чачыраган мезгилдерди да баштан өткөрдүк. Бирок ар дайым эл болуп, улут болуп сакталып келдик. Анткени ар кыл доордо кандай гана кыйынчылык болбосун, катардан суурулуп чыккан кыраандар элдин башын бириктирип, элдин мүдөө талабын аткарып, эл жүгүн көтөрүп, мекенге кызмат өтөп келишкен. Бүгүн да биз башыбызды бириктирип, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарууга тийишпиз. Бүгүн Кыргызстандын чак ортосунда айтылуу тоо булбулу Токтогул акын жердеген касиеттүү Кетмен төбө өрөөнүнүн эли менен жолугушуп турганыма кубанычтамын. Кыргызстан Евразиянын жүрөгү болсо, Токтогул жергеси Кыргызстандын жүрөгү деп бекер айтылбайт. Кетмен төбө эли акыйкаттыкты туу туткан чынчыл ак ниет эл. Кыргыздын далай өнөрлүү адамдарын тарбиялаган Кетмен төбө өрөөнүнүн татыктуу кулуну Токтогулдун ташкындаган таланты аны кыргыз кыйырынан ашырып, жалпы боордош түрк элинин орток акынына айландырды. Демократ акын өз чыгармаларында байыркы кыргыз элинин кылымдар бою көксөгөн азаттык тууралуу үмүтүн жана тилегин таасын чагылдырган. Адилетсиздикке, калыссыздыкка каршы туруп, жалпы кыргыз элинин мүдөөсүн ачык туюндурган. Токтогул атабыздын өнөрү, адамдык кайраты, турмуштун катаал сыноосунан өткөн. Акындын эркин ызгарлуу Сибирдин сүргүнү да майтара алган эмес. Токтогул атабыз өмүр бою кыргыз элинин эркин турмушун, өлкөбүздүн жаркын келечегин көксөгөн. Бүт өмүрүн, чыгармачылыгын ушул бийик максатка арнаган. Кетмен төбөдөн чыккан тоо булбулунун чыгармачылыгы азыр дагы жалпы түрк дүйнөсүндө данакерлик милдет өтөп келет. Кечиресиздер, кичине сыркоолоп турам, грипп болуп. Ошондон мурдума куюлуп атат окшойт. Урматтуу мекендештерим, мекен жүгүн көтөрөм. Ата журтту аман сактап, Кыргызстанды кыйын кырдаалдан чыгарсам деген изги тилек менин да жүрөгүмдө. Жоопкерчилик моюнга алуу, бүтүндөй элдин тагдырын ойлоо, оңбогондой оор иш экенин жакшы түшүнөм. Мамлекет башына келген адам эң оболу эл үчүн жоопкер да болуусу зарыл.
Мен бийликтин акыйкатсыз башкаруусун, жоопкерчиликсиздигин өз жон теримден өткөрүп көргөм. Башымдан далай кыйын учурлар өттү. Кезегинде коррупцияга малынган бийлик менен күрөшүп атып, алардын мага карата жасаган кыянат иштерине майышсам да, сынбаганга, чыдаганга, эркимди чыңдаганга, эртеби кечпи акыры чындык жеңерине үмүт арттым, ишенип келдим. Кандай гана ушак айыңдарды, жалган жалаларды жабышпады, бирок калптын казаны кайнабасы ырас экен. Бары бир акыйкат орной турган күн келет деп сезчүмүн. Акыры акыйкат издеген эл шайлоонун бурмаланышы менен коррупцияга жаны кашайып, мурунку бийликти кулатты. Мурунку бийликтин айыбы эмнеде болду бийликтегилердин? Айыбы албетте чындыкты тааныбаганында, чындыкты көрө албаганында болду. Ардактуу кетмен төбөлүктөр, мен Кыргызстандагы бардык көйгөйлөр менен таанышмын. Токтогул өрөөнүндөгү чечилбей келген маселелерди да жакшы билем. 2015-2020 жылдарда Жалал-Абад облусундагы Токтогул районунун жана Каракөл шаарынын жазы кечүү айылынын туруктуу өнүктүрүү боюнча өкмөттүн программасы жарым жартылайда аткарылган жок. Ошондуктан билим берүү жаатында мектептер, бала бакчалар жетишпейт. Маданият чөйрөсү аксап турган кез. Саламаттык сактоо чөйрөсүндө дарыгерлердин жетишсиздиги, медициналык жайлардын начар абалы, таза суу маселеси, жумушсуздук, айтор санай берсек улам узара берген, аягы түгөнбөгөн көйгөйлөр көп. 1997 жылы өкмөт тарабынан Токтогул районунун өнүктүрүү үчүн атайын фонд түзүлгөн. Бирок анын ишине Айыл чарба министрлиги жетекчилик кылат. Ал эми Токтогул райондук администрациясы, райондун коомчулугу ал атайын фонддун акча каражаттарын сарамжалдуу бөлүштүрүүгө жана колдонууга көзөмөл жүргүзө албайт. Ошондуктан кийинки 20 жыл ичинде чегерилген компенсациялык каражаттардын кайда, кандай максатта пайдаланып жаткан жөнүндө токтогулдуктар эч нерсе билишпейт. Сиздердин тандооңуздар менен Кудай буйруп президенттик кызматка шайланып келсем, ыкчам чара көрүүгө толук дайымын. Муну териштирип аягына алыста иштеп жүргөн жактарыбыз өзү туулуп өскөн мекенине кайтып, жакындары менен бир болуп, орундары менен камсыздалышы керек. Муну Кудай буйруса иш жүзүнө ашырабыз. Биздин эң ыйык тилегибиз ушул: жаштарды ар тараптан колдоого алуу. Үмүтүбүздү үзбөйлү, келечекке ишеним арталы. Бул маселелерди чечүүдө алгач өзүм элге үлгү болуп, ак иштөөнү максат кыламын. Урматтуу мекендештер, тоо булбулу Токтогулдай кылымда бир жаралчу уулду берген кетмен төбөрөөнүндөгү агайын журтум, өнөрпоздордун орду болгон Токтогул жергеси, азыр мен алдыңыздарда туруп, мурдагылардай убадаларды катар-катар бербестен бир гана нерсеге баса белгилегим келет. Сиздердин алдыңыздарда касиеттүү жергебиздин тоолору, суусу жана ата-бабаларыбыздын арбагы үчүн, келечек үчүн бел байладым. Анткени чындыктын баасы, акыйкаттын наркы теңдешсиз. Токтогул атабыз кезегинде канды Кудай ураарда калкына жаман кас болот, байды Кудай ураарда дөөлөтүнө мас болот дептир. Калк башына келген адам биринчи кезекте элди, жерди ойлоп, чындыкты көрө билиши керек. Мен да шайлоо алдында туруп, сиздерге буга чейин чындык деп келгенде эле, өмүрүм өткөнчө мекенимдин, кыргыз элимдин, ата журтумдун амандыгы, гүлдөп өсүш үчүн күрөшүп өтөм деп дагы бир жолу айтаар элем. Кыргыз көчү кылымдарга улансын. Келечек муунубуздун алдында биздин жүзүбүз жарык болсун. Кыргызстанды гүл мамлекетке айландырууга мезгил келди. Жалпыбыз ынтымак менен, эмгек менен келечек үчүн ак кызматыбызды арнап өтөлү. Келечекке кызмат бүгүндөн башталат. Көңүл бурганыңыздарга чоң ыраазычылык билдиремин. Эми суроо жоопторго өтөлү. Учуп кетпес шамалдан. Урмат суу астында калган 33 000 гектарга
Карал атайын каратты спецфонд каражаттыбы же караттыбы. Мындан аркы тагдыры кандай болот? Бир үч эле адамдар пайдасын көрүп жүрөт дейт. Муну мен азыр айтып өттүм. Президенттик шайлоо бүткөндөн кийин Атай комиссия жиберип 20 жылдан берки финансылык жагын, экономикалык жагын жана кайсыл жактарга каражаттар жумшалган, кандай негизде жумшалган, туура жумшалганбы, туура эмес жумшалганбы, мыйзамдуу жумшалганбы, мыйзамсыз жумшалганбы баарын териштирип көрүп анан жообун айтабыз. Токтогул районунда бир да айыл чарбаны кайра иштетүү ишканалар жок. Бул багытта оюңуз кандай? Бул боюнча эми айыл чарба багытында бир топ ишканалар курулат. Эми аны азырчан айтпай турайын, кийин иш жүзүндө көргөзөбүз, Кудай буйрса. Токтогул районунун республикалык борбордон областтык борборунда алыс жайгашканбыз. Элге курулуш материалдарды жеткизүү кыйын. Буга кандай карайсыз? Кудай буйрса, курулуш материалдары боюнча планыбызда, оюбузда турат, ушу цемент чыгарган заводду курабызго деген максатыбыз бар. Бирок азырынча бул план гана. Бул долбоор гана. Долбоорлорун караштырып атабыз. Эми баягы өтө чоң эмес, өтө кичине эмес, ушу Токтогул районуна ылайыкташкан гана ушундай завод курулуш керек да, эгер курула турган болсо. Ал жагында кийин карап беребиз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Ишембай Кадырбеков сизди жетим тоону Кытайларга берип салды деп жатат дейт. Бул карандай калп нерсе. Жетим тоо бул биздин Кыргызстанда 1 жыл, 10 жыл, 30 жыл эмес, 500 жылга жете турган сырьё бар жетим тоодо. Бул Кыргызстандын жаштардын келечеги, мамлекеттин келечеги десек болот. Мунун 1%-ин дагы эч кимге бербестен буга көп акылдын, көп каражаттын кереги жок. Өзүбүздүн күчүбүз менен иштетсек болот. Аны өзүбүз иштетебиз. Кудай буйруп президент болуп шайланып калсам, аны мен сиздерге иш жүзүндө көргөзөбүз. Бул бизде экономикалык саздан сууруп чыга турган проект болот, долбоор болот. Муну иш баштап койгонбуз, ачык эле айтайын. Мен биринчи келип шайланган күндөн баштап, премьер-министр болуп шайланган күндөн баштап балдарга тапшырма бергенмин. Долбоорлор азыр иш жүзүндө ашып атат. Буюрса жаңы мамлекеттик ишкана ачылат. Анын башына Темир Сариевди сунуштаганмын. Ошол азыр иш алып барып атат, дагы башка экономика жаатындагы балдар менен. Кудай буйрса келе жаткан жылдын ушу жай айларындагы күз айларына чейин иштетип калабыз деген максатыбыз бар. Аны 100% өзүбүз иштетебиз. Бир дагы инвестордун үлүшү болбойт, бир дагы чет элдик киши катышпайт. Бүт баары Кыргызстандын ичинен өзүбүздөн жаштарга орун беребиз. Көбүнчө бир 2000-3000ге жакын иш орундары пайда болот ошол жерде. Только Кыргызстандын жарандары иштейт ал жерде. Пособияны көбөйтүп берсеңиз, бир балага 920 сом жетпейт дейт. Муну кийин карайбыз дагы. Эми биздин бюджетте мына эмне үчүн көбөйтө албайт? Эми баары эле көбөйтөйүн деп ойлойт, бюджетте каражат болсо мисалы, жоктугунан көбөйтө албайт. Бирок мен ушу акыркы бир айда иш жүзүндө иштегенде күнү түнү дебей иштеш керек экенин билдим, көрдүм да. Өзүң эле эмес, бүтүндөй аппаратты, министрликтерди бурап иштетип туруш керек экен. Антпесең иштебейт экен да, жата берет экен. Мына биз жакында өзүңүздөргө белгилүү болгондой ушу араңыздарда деле болсо керек 100 000 сомдон ылдый кредит алган, бирок проценттерин төг албай аткан ушу жарандарыбызга жардам бердик. 3 айлык процентин декабрь, январь, февралга чейин. Ошо өкмөт төлөп берет деп мен токтомго кол койгонмун. Азыр мына өкмөт 3 айлык процент төлөп берип атабыз. Эми баарыныкын эле кредитин да кошо жаап берип койсок болот эле. Бирок тилекке каршы бюджетибизде тартыштык болгондугу үчүн, акча жоктугу үчүн жабылбайт экен. Менин ниетимде негизи бүт эле ушу кредиттик алган проблемалардын баарын жаап салсам деген ниетим бар болчу. Бирок мамлекеттин азырынча күчү жетпейт экен. Балким 3-4 жылдан кийин күчү жетип калабы. Аны бир Кудай өзү көрсөтөт. Эгерде кокус ошондой күчүбүз жетип калса, анда баарын жаап беребиз. Пенсия пособияларды да көтөрөбүз. Ал үчүн казына кичине толуш керек. Урматтуу Садыр Жапаров, биз токтогулдуктар сага ыраазыбыз. Сарпашевдин 500 гектар жерин кайтарып бердиңиз. Эми Токтогул Атайын фондун да
эл үчүн иштей турган кылып бер. Жылына фондко 70 миллион сом бөлүшөт, бирок иш болбойт. Иш болбой эле чоңдор жеп жатат. Токтогул фонд эл үчүн иштеши керек. Апсатар дейт. Туура, мен айттым, бул боюнча текшеребиз. Саткын Чукуева ар бир көчө менен таанышып чыгышын пенсия жашындагылар суранат жолугушууга. Алга Садыр айланайын, ак жолуң ачылсын. Рахмат сизге. Жолдорду карайбыз. Эдгар Садыр байке, эл сизге болгон ишенчин артып жатат. Эми алдансак кыргызым бутка турары күмөн болуп кала берет. Элдин рызкысына кол салгандарды жазалап, ичкен жегендерин кустурсаңыз эл аз болбосо керек дейт. Кустурабыз. Кустуруп атабыз дагы. Улана берет ал. Эгерде президент болуп, Тамара Бортоева, эгерде президент болуп калсаңыз, жумушту эмнеден баштайсыз? Саясий процесстерди бүтөлү биринчи. Эртең Кудай буйрса президенттик шайлоо менен бирге референдум өтөт. Ал жерде сиздер тандап аласыздар, президенттик башкарууну каалайсыздарбы же парламенттик башкарууну каалайсыздарбы деп. Ошого жараша конституция кабыл алабыз. Бул болжол менен бир февралдын аягына барып калат. Андан кийин, конституция кабыл алгандан кийин ошол конституцияга ылайык мыйзамдар жазылат. Бардык мыйзамдар. Жогорку кеңеш боюнча, президент боюнча, курултай боюнча, сот системасы жана жергиликтүү башкаруу боюнча мыйзамдар кабыл алынып, андан кийин шайлоолор жөнүндө да мыйзам алынгандан кийин анан шайлоо болот. Бул болжол менен ушу май, июндарга барып калат. Ушулар бардыгын бүтүрүп алгандан кийин биз только экономика менен гана алектенишибиз керек. Саясатты унутабыз андан кийин. Саясатты унутуп, бая бири-бирибизге акарат айтууну таштап, жаңы ак барактан экономика менен алып урушабыз. Чоң мамлекеттик деңгээлдеги долбоорлорду ишке ашырабыз. Жетим тоо жана башка ГЭСтерди курабыз, Кудай буйрса. Сатыбалды Ибраимов, Садыр Нуркожоев, сизди колдойбуз, шайлоодо ийгилик каалайм. Таластагы эң негизги көйгөй бул жер үй алтын кени. Бул кендин мамлекетте 1% дагы үлүшү жок. Мамлекетке налог гана төлөбөсө башка эч кандай пайдасы жок. Тескерисинче бүт Талас облусунун экологиялык абалына чоң коркунуч келтирет. Ошондуктан бул тармакты өзүңүз эң жакшы билесиз. Президент болуп калсаңыз эң биринчи бул кендин үлүшүн жок дегенде 40-50% чыгарыш керек. Болбосо иштетпей эле коюшуңузду суранабыз дейт. Бир эле жер үй эмес, бардык кен байлыктар боюнча кайрадан келишимди түзөбүз. Талас боюнча мен кечээ бараарда баарын мындай иликтеп көрдүм болжол менен. 1% үлүшү жок болгон менен баягы салыктар төлөйт, соцфонд төлөйт, бирок ошо жергиликтүү баягы айыл өкмөткө, айылдарга, районго эбегейсиз зор акчаларды берет экен да. Эми ошолордун дагы пайдаланышын баягы туура пайдаландыбы эл үчүн, же бир саналуу 5-6 чиновник жеп кеттиби, ошол жагын карашыбыз керек да биз. Ошол жагын карашыбыз керек. Ар бир кен байлыкты, жер үй эмес, бардык кен байлыктар боюнча күн жылыса, ушу май, июнь айларында бардыгын кыдырып чыгабыз. Мен өткөндө ушу Жалал Абадта Алабукка чаткал жакты кыдырып келгенмин. Ошол сыяктуу эле жаз Кудай буйруп шайланып калсак, жазында барып туруп ар бирөөнө отуруп алып туруп ошо сүйлөшүүлөр жолу менен чечебиз. Мамлекеттин үлүшү боюнча чечебиз. Канат дейт. Урматтуу мекенчил инсан Садыр Нуркожоевич, ажоолукка шайланып келсеңиз өндүрүштөнүп кеткен замандаштарыбызды Кыргызстанга кайтаруу керек. 5 жылда бир жолу чыгарып беребиз деген Книжная палата 4 жылдан бери тарыхый маанилүү китебинди чыгара алып келет. Таштан Бүбү апаң. Экинчи группа майыпмын, ак жол болсун ар дайым. Телефонум баланча. Макул, муну немеге алып койгула? Калган эл дагы күтүүдө дейт. Өткөндө көрдүңүздөр, стадион толо эл болду, эми дежурлар деле келген жок болуш керек, эл келди, карапайым эл. Мына азыр деле карапайым эл турат деп ойлойм эми. Ошол бая мурдакы бийликтердеги катасынан биз сабак алышыбыз керек да. Мен ордон сабак алдым. Бир залга 200-300 кишини жана кетип калган, бул элдин көйгөйү менен тааныштык эмес. Бул ошо накта ошолорду айтсаңыздар болот. Анан ушундай ачык жайларда, стадиондордо уюштурган чогулуштарды бул дежурларды чогултуп алып неме туура эмес да.
Бактыгүл, президент болуп калсаңыз биринчи элдин үмүтүн актап пенсия пособияны көтөрсөңүз, светти продуктуну арзандатсаңыз эл ыраазы болмок дейт. Аракет кылабыз. Аралаш интернеттен дейт. Алла разы болсун, Садыралга элдин бир суранычы бар. Япония автомобилдерин правый рульдарды кайра киргизели, жол ачып бергилечи дейт. Бизге ошолор чыдайт. Таможенный союзга чейин фиттерди, Mazda, Demion'u Step, Spada, East, Vitz, March, Stream 150 000 сомдон 200 000 сомго чейин алат элек. Азыр андай баа жок. Элдин чөнтөгү ошого чыдайт. Садыр акага жеткирип коюңузчу. Бизге элге арзан Япошка, Honda, Mazda, Toyota автомобилдери чыдайт. 2010 жылга чейинки Япошкаларды ташыйлы. Свежий перегон Япошка минебиз, элимди убагылалы дейт. Бул боюнча менин көкүрөгүмдө турат. Баягы праворульныйлар ошойду. Буларды биз мамлекеттик деңгээлдеги бир программа түзүшүбүз керек. Муну Кудай буйрса шайланып келип калсам, муну мен ошо адистер менен көрөбүз. Анткени мамлекет баягы таш билдире уруксат берип келгенден кийин дароо эле сол жакка баягы перекитке кылганга муну өкмөт колго, муну жекелер колго ала албайт да, муну өкмөт колго алышыбыз керек. Бул жагын эми кийин карап беребиз буйрса. Так, мен Талас районунун тургуну болом. Сиздерден суранычым Сооронбай Жээнбековдон экс-президенттин статусун алып сот жообуна тартууңузду суранам. Райым миллионду жаап чашырып келди. Демек сау участник. Экинчи маселе, укук коргоо органдарын бүт реформалоо керек. Бардыгы коррупционерлер. Коррупционерлерди реформа кылабыз. Президенттик шайлоодон кийин өзүнөн өзү тазаланат. Алардын бардыгын тазалайбыз. Анан эми экс-президент боюнча мен Атай ырым кылып, ушу биринчи жолу экс-президентибиз калсынчы дедик. Биринчи, экинчи президентибизди кубалап ийгенбиз. Үчүнчү президентибиз түрмөдө жатат. Анан төртүнчүсүн дагы түрмөгө салсак, же кубалап ийсек, ушуну менен баягы улам арты учугу уланып кете берет деп коет го. Ошо жамандыктын арты уланып кете бербес үчүн бир жамандык улана бергенде бир жакшылык иш баштап, бу кыргыз ата бабаларыбыздан бери ушу жакшылыкка уланып кетсинчи, бурулуп кетсинчи деп бир жакшы иш баштаган да. Негизи ошондой болгон. Мына мен деле ошол түрмөдө жаттым, атам өлдү, энем өлдү, аркасынан балам кетти. Анан ошол баламдын 40-ын берип атканда мен ушу ырым кылып, ошол жакта жатсам дагы экинчи балам аял алып бергиле 40-ын эртеси күнү деп, эртеси күнү аял алып бердим эле. Мына азыр неберелүү болдум, 4 ай, 5 ай болду. Акар-чакар болуп мынакей жакшылыкка арты мына мен чыктым түрмөдөн, жакшылык болду. Ошол уланып кетти да. Анан мен ошон үчүн ырым кылып ушу Сооронбай Шариповичти мен экс-президент болуп калсын. Мындан кийин эртең мен шайланамбы, башкасы шайланып калабы, эшматы келеби, ташматы келеби, мыйзамдуу жолдор менен бийликти тапшырып берип, шайлоо жолдору менен ушу уланып кетсинчи деген ырым кылдым эле да. Анан бул темада мени кыйнабай эле койсоңуздар жакшы болот эле. Урматтуу Садыр Жапаров, райым боюнча болсо мына төгө турган мойнуна алган акчасын баарын төгүп атат. Иш иликтенип атат. Ал бир күндө же бир айда бүтө турган иш эмес. Мына азаттык деле жылда иликтеген экен, бай 700 миллион доллары боюнча. Азыр улуттук коопсуздук кызматы тергөө ишин жүргүзүп атат. Жыйынтыгын кийин көрөсүздөр аны. Урматтуу Садыр Жапаров, элдин талабы: биринчиден курултай институтун ишке киргизиш керек. Экинчиден депутаттардын санын 30га түшүрүш керек. Үчүнчүдөн кол тийбестик башка артыкчылыктарынан ажыратыш керек. Өнүккөн өлкөлөрдө деле чоңдор велосипедчен жүрөт. Төртүнчүдөн кадр маселесин оңдош керек. Кыйкыргандын баарын эле министр кыла бербей дейт. Туура. Курултай институтун ишке киргизебиз. Бул Кудай буйрса ошо жылда бир жолу чогулуп, ар бир айылдан айыл өкмөттөн шайланып барып элдер отчетун угуп, сунушуңуздарды берип, жол көрсөтүп тура турган институт болот. Муну 10 жылдан бери эл талап кылып келатат. Бирок буга чейинки бийликтегилер, депутаттар муну киргизгиси келген эмес. Анткени жыл сайын чыгып элдин алдында отчет бергенди каалабайт. Жыл сайын ичип жегенин ачылып калышын каалабайт. Биз президенттерди кеткенден кийин, 2 жылдан кийин, 3 жылдан кийин, 5 жылдан кийин канча акча жеп кеткенин билип атабыз, туурабы буга чейин? Мисалы 1 долларлык пласка купчуну 600 долларга алганын 3 жылдан кийин билдик. 4 жылдан кийин билдик. Мынакей деп кызматтан кеткенден кийин. Эгер мындай институт кирсе, сиздер жылда кайсы акча каяка жумшалып атат?
эмнелер салынып атат, кайсы материалдар канчага сатылып алынып атат, бардыгын көрүп турасыздар. Кайсы жол жасалып атат, ошол жолго километрине канча акча жумшап атат. Мисалы түндүк түштүк жолун алалы. 1 километрине 3 миллион доллар жумшалат деп кагаз жүзүндө оформить этип башташкан экен. Мына жарым жартылай бүткөн. Негизи орто эсеп менен дүйнөлүк стандартта 1 миллион гана доллар кетет экен, бир чакырым жерге. Мына көрдүңүздөр, ушунун баарын кеткенден кийин билип калып атпайбызбы? Анан баш мыйзамга жазып алабыз, бийликтин ээси эл деп. Эмне кылып ээлик кылып атасыңар буга чейин 30 жылдан бери? Айтыңыздарчы, эмне кылып ээлик кылдыңар? 5 жылда бир катышып коесуңар, шайлоо күнү бир күн бийлик тиет колуңарга. Ито аны же сатасыңар, же дигилер сатып алат, болду ошо менен 5 жыл бою силерди карабайт, кетет. Бул жерде жыл сайын силерде бийлик болуп турат. Сурап турасыңар, билип турасыңар, көрүп турасыңар. Ал бул эми албетте бийлик башындагыларга, депутаттарга ыңгайсыз. Ошол үчүн киргизбей келген. Мен киргиздирип атам муну. Кудай буйрса киргизебиз. Сиздердин колдооңуздар менен. Анткени мен эртең шайланып келип калсам, мисалы, мен деле 5 жыл отурам, экинчи срок шайлансам 10 жыл отурам да. Эгер мен жеке кызыкчылыгымды көздөсөм, анда мен да киргиздирбейт элем. Бирок мен түбөлүк эмесмин. Мен да кетем. Эртең мамлекет, эл калат. Каласыздар. Система мейли ким келбесин, система иштеп туруш керек, сааттай чыкылдап. Ошон үчүн ушул системаны киргизип кетишибиз керек. Депутаттардын санын 30га түшүрүү боюнча азыр долбоордо, мыйзам долбоорунда 35 депутат бир мандаттуу округтан шайланып келет деп атабыз. Мындай түшүнүктүү кылып айтыш үчүн ар бир райондун өзүнүн өкүлү болот. Андан сырткары 55 деп сунуш киргизип атышат, 55 партиядан шайлансын деп. Ага деле биз макул болдук, анткени жаштар анан аялдар баягы бир мандаттуу округтан, 35 округтан келбей калат деп атат да. Жаштар келбей калат, аялдар келбей калат парламентке. Ошон үчүн баягы партиялык система менен дагы, партиялык шайлоо менен дагы 55 депутатка орун бергиле деп ошо сурангандан макулдап атабыз. Пока бул долбоор. Мен деле туура көрдүм, анткени жаштар да келип ошо аралашып опут алыш керек, аялдар келиш керек парламентке дагы. Эгерде каршы болуп 90 депутат көптүк кылат десеңер, анда кийин ошо мектеп жазылып атканда аны дагы депутаттарга айтып эске алсак болот, ылдыйлатып түшүрсөк болот. Үчүнчүдөн кол тийбестик башка артыкчылыктарынан ажыратыш керек деп атат. Туура, мен да туура. Президентте дагы, депутаттарда дагы кол тийбестик болбош керек. Кадр маселеси. Кадр маселесин Кудай буйрса президенттик шайлоодон кийин бардыгын конкурстук негизде өткөрөбүз. Мурдакыдай колуңа тийген кадрды анан жалаң туугандарын, досторун сунуштап, эң негизгиси баягы жогорку билими болсо болду деп өзүнүн адистик эмес башка жерге алып барып, башка министрликтерге коюп койгон, андай мүчүлүштөрдү кетирбейбиз. Мындан ары ушу кадр маселесине катуу көрүп турабыз. Анткени баягы кыргызда жакшы сөз бар, бөдөнөнү сойсо да касап түшпөсүн дейт. Ошо ар өзүнүн адистиги менен иштеш керек, адистер. Госиндустрийдин услугасы азырынча бекер же минималдуу болушун каалайт элем дейт. Карап көрөлү муну. Так, уважаемый Садыр Джапаров, мы с моим мужем начали стартап постройка детского сада в городе Талас. В данный момент постройка садика закончена на 65%. На эту постройку мы вложили собственные накопленные средства. Мы с добрыми намерениями для поднятия образования нашего региона хотели бы закончить постройку детского сада и, наконец, приносить пользу народу. На данный момент для окончания постройки требуется 1 миллион сомов. Но из-за сложившейся ситуации, пандемия, карантин, мы не смогли закончить садик до конца. Нашей главной проблемой является финансирование до окончания строительства. Мы на протяжении полгода обращались за помощью в банки города Талас, чтобы приобрести кредит. К сожалению, банки не могут выделить средства на стартап-бизнесы. И в нашем регионе банки дают кредиты только на развитие сельского хозяйства. Для получения кредита банки не могут нам представить желаемую нам сумму на окончание постройки детского сада. Хотим попросить вас, уважаемый Садыр Нургоджоевич, помочь в нашем деле для окончания постройки. Какую помощь мы можем получить от государства?
Мы не можем найти выхода из этой ситуации. Очень просим рассмотреть нашу проблему и помочь нам. С уважением, Масанбекова Хадира Боубековна. Адрес город Талас, улица Айтматова, 148. Бар вы здесь находитесь? Автор. Карайбыз, Кудай буйрса. Жардам беребиз. Неметип кой. Өзүнчө бөлүп койчу алдыга. Таластыкын берип коюпсуңар да мага. Урматтуу Садыр Нуркожоев, сиздин баштаган ишиңизди колдойм. Президенттик программаңыз абдан туура. Токтогул районундагы жеке ишкерлер сизден үмүтүбүз өтө чоң. Себеби дагы да жеке ишкерликте тоскоолдуктар жана көйгөйлөр орун алып келүүдө. Терең урматтоо менен Токтогул район жеке ишкерлер ассоциациясынын төрагасы жеке ишкер Мадылбеков дейт. Карайбыз, Кудай буйрса жардам беребиз. Урматтуу Садыр Жапарович, Токтогул шаарынын водоканалдын башчысы Чы Анарбаев иштей албай жатат. Ошого чара көрүп берүүңүздү суранам дейт. Караштыралы. Урматтуу Садыр Нуркожоев, сизди буйруп шайлап алсак, сизге жолугууга кандай мүмкүнчүлүк бере аласыз? Жуманын бир күнүн атайы ушу элди кабыл алууга бөлөм. Болжол менен 6-күндө. Урматтуу Садыр Жапаров, Үштерек ооруканасынын медайымы Мамытова, биз COVID-19 пандемияда оорудум. Биринчи этапта бизге компенсация төлөгөн жок. Биз эл деп жүрүп оорудук. Ушул суроону карап берип коюңузду суранам. Өткөндө биз бул боюнча мен териштиргенмин. Бардыгына компенсация төлөнүп берилди. Бир да врач калган жок болчу. Акыркы 300 миллионун ошо бөлүп берилген экен, 300 миллион сом. Жана оору жуктурган врачтарга деп. Негизи берилген болчу. Бул боюнча тактап койчу муну. Биринчи этапта деп атат, биринчи этапта. Макул, муну териштирели. Садыр Жапаров, сизге суроо. Президент болуп калсаңыз, эски саясатчыларды кызматтан алыңыз. Темир Сарыевке окшогондорду. Карапаев мен эски саясатчыларды жактырбайт дейт. Эми мен Темир Сарыевди иш тажрыйбасына карап, мурда өкмөт башкарган, өкмөт мүчөсү болуп жүргөн, анан жанакы долбоорду тез арада ишке ашырат деген үмүт менен мен койдум. Негизи бирок азыр пока иш башталып атат, эми назначение боло элек. Ну, карайбыз эми, биз иш билгилерди тартышыбыз керек. Албетте эски саясатчыларды, ичкич, жегич коррупцияларды жолотпойбуз. Ал менин көкүрөгүмдө турат. Алардын баарын тазалайбыз. Токтогул, мына. Силер аралаштырбай, Токтогулдукун бербейсиңерби? Токтогулда ак жоң конушун бөлүшүп алган чоңдор Карапайым элге берилген эмес дейт. Ак жоң конушун Саламатсызбы? Сизге бир сураныч бар. COVID-19 менен элибиз азыр жабыркап турган учурубуз. Мен ТТБ реанимация дейм. Бөлүмүндө медсестра болуп иштейм. Жумуш учурунда жугузуп алган даярданып мандай приказ калган дейт. Сизден сураныч, кайсы айда жана кайсы күнү токтогон? Бул эмне үчүн токтогон экен? Териштиребиз булардын баарын. Кана келиңиздер туугандар, колдоп коелу, катыра кол чабуулар барбы экен? Мен ойлойм, суроолоруңуздарга татыктуу жана ачык жооп алдыңыздар. Урматтуу меймандар, өзүңүздөр билесиздер. Азыр күн суук болуп турат. Сиздер дагы көп кыйнабайлы. Садыр Нуркожоевдун командасына кыйнабайлы. Дал ошо сиздерге окшогон эле топ бир эл дагы бир башка жерде күтүп турат. Азыр мүмкүн эгер уруксат берсеңиздер, жакшы ушул сиздердин атаңыздарды алып, азыр дагы Садыр Нуркожоевди Кербеш шаарында дал ушундай сиздерге окшогон инсандар суукта алар дагы күтүрбөстөн мүмкүн болсо, азыр жакшы бир бата берип, дуа берип,
Садыр Нургожоевич сапарыбызды сиздердин ак батаңыздар менен узатып алсак кандай дейсиздер? Колдойсуздарбы туугандар? Урматтуу токтогулдуктар, окулбай калдык. Саңыздар эле Садыр Нургожоевичтин баракчалары бар. Эгерде суроолоруңуздар болсо ошол жака да жазсаңыздар болот. Мына жакынкы күндөрү ошол суроолоруңуздарга жооп аласыздар. Анда эмесе бата берүү үчүн 87 жаштагы биздин атабыз Турдубаев Майлуу ата. Келиңиз, мүмкүн болсо бата берейин. Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу кетмен төөнүктөр, мына түндүк түштүктүн борбору кетмен төө. Мына кетмен төөгө Кыргыздын жигити Садыр Нургожоевич президентке талапкер болуп, аттын кашкасындай болуп сурулуп келди. Бизге келген абдан жакшы болду. 10 жылдап биз ыйлап жүргөн көйгөйүбүз бар. Кичине учкай кайрылып кетейин. 1998 жылы атайын мыйзам чыккан. 1999 жылы январда күчүнө кирген. 10 статьядан турат. Биздин алтындай болуп, эң бейиштей болгон 33 000 гектар жерибизди мына суу басып турат. Шу жерде ата-бабабыздын сөөктөрүн шагыратып капка салып, муну кайракка көмгөнбүз. Сөөктөрдү көмүп атып, өзүбүз да ыйладык. Сөөктөрдө жашып турганы билинип турду. Мына ошондой жерди биз берип, Кыргыз элине жакшы заманбап жашасын деп, электр энергиясы кеңири болсун деп, Кыргызстанга биз жерибизди бошотуп бердик. Бирок Токтогул району 95% үлүшү жок. Мына ушу сентерде жашап аткандардын бир сотукта үлүшү жок, 95%. Ошол мыйзам ушул убакка чейин иштебей келатат. Биз суранарыбыз ушу мыйзам чегинде иштетип берсе эле, эл абдан канаттанат эле. Биз билебиз,